Профсоюздар Федерациясында бир нече жылдан бери жетекчиликти дайындоого байланышкан чир басыла элек. Кызматкерлердин айтымында буга мурдагы төрага Мирбек Асанакуновдун мыйзамсыз кыймыл аракеттери себеп. Былтыр 6 февралда Федерация кеңеши аны кызматтан алуу чечимин чыгарганына карабай, Асанакунов бир нече жолу креслосуна кайтып келүүгө аракет кылып, мекеменин ишине тоскоолдук жаратат. Чогулгандар Мирбек Асанакунов жетекчиликте тургандан бери митингдер токтобой жатканын айтып нааразы. Мындай абал уюмдун ишмердүүлүгүнө кесепетин тийгизип көлөкө түшүрүүдө. Профсоюздар 1-2 жылдан бери тынчыбай, чынына келгенде төрага Асанакунов Мирбек убагында туура эмес шайланып, документтери туура эмес болуп, аны 5 февралда 20 жылы советтин чечими менен жумуштан четтетилген. Андан кийин съезд өткөн. Съезд өткөндө дагы съездде ошол чечимди съезд бекитип берген. Уюмдун айрым мүчөлөрү Мирбек Асанакуновдун эмгек тажрыйбасы талапка жооп бербей турганын, аны шайлоо процедурасы мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтышууда. Профсоюзда скандал. Эмне себептен бул скандал? Билимсиз, коррупционер, даже бир күн профсоюзду түшүнбөгөн Асанакунов Мирбек келгенден баштап, профсоюзда күндө ушундай скандал. Тияк болот, бияк болот, экиге бөлүнөт, иштегендер нормальный иштешпейт. Мына 6 айдан бери 20-30 аялды алып келип мерге охрана кылып алып, профсоюз иштебеди, жайында балдарыбыз эс албады. Мына акыры профсоюз советтер өздөрү чечимге келип, татынакай кылып бүгүн жаңы профсоюздун төрагасын төрайымын шайлашты да, Меймандиева Венераны. Уюмдун айрым мүчөлөрү Мирбек Асанакуновдун эмгек тажрыйбасы талапка жооп бербей турганын, аны шайлоо процедурасы мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтышууда. Учурда соттук териштирүүлөр аяктаганга чейин Профсоюздар Федерациясынын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп Венера Маймендеева дайындалды. Ал көпчүлүктүн пикири менен шайланган. Тийиштүү чечимге уюмдун 31 мүчөсү кол койгон. Ал 1 жылдан бери Достук мейманканасынын башкы директору кызматын аркалап келген. Асанакунов Мирбек Аскерич ушул алдамчылык, көз боемочулук менен документтерин жазап алып, ушу жерге шайланган. Анан кийин болсо бүт соттор менен 4 жылдан бери соттордун чечимдеринде бир дагы кагазы жок. Ушу жерге сен председательсиң деп, ал жерде бүт соттордо решениялары бар, өкүмдөр чыккан, нелегитимен, незаконный деп. Себеби ал законный болсо, давно уже Министерство юстицияда зарегистрация этилмек. Бул далил да. Уюмдун мүчөлөрүнүн айтымында Мирбек Асанакунов башкарган 3 жыл ичинде кызматкерлерге мыйзамсыз акчалар коротулган фактылар бар. Ал өз башын калкалоо үчүн аймактардан уюмга мүчө адамдарды Бишкекке чогултуп, уюмдун эсебинен каржылап турган. Ошол убакыттан бери жана анча аялдар, жаш жигиттер Достук мейманканасын билесиздер. Достук мейманканасында жашап атышты, ошол жерде тамактанып атышты. Анан суроо болот, алар кимдин эсебинен деп туруп. Мына бүгүнкү күндө ал жерде аяк биягы ушул угуп атабыз, 10 миллионго жакын сом ошолорду жашаганына, тамагына расход болгон деп. Эми аны ким төлөйт болуп туруп, экинчи чыр чыгып атат. Бүгүнкү күндө аудит, ревизия жүрүп аткан кезде. Мынакей ушундай зыян келтирди. Бирок Асанакунов тарап бул айыптоолорго макул эмес. Алардын айтымында рейдерлик басып алуу болгон эмес. Профсоюздардын башчысынын жоктугуна байланыштуу бардык акча финансылык операциялар токтотулган. Суд рассматривает эти вопросы. То есть сейчас в настоящее время находится вопрос. Учурда Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын төрагасынын маселесин сот карап жатат. Азыр биринчи чечимге каршы Бишкек шаардык соту апелляциялык арызды кароодо. Демек сот акыркы чечимди чыгара элек. Учурда Асанакуновго ишенбечилик көрсөтүп жаткандар учурунда аны өздөрү шайлаган болчу. 1 жыл мурун 25 декабрда Кыргызстан Профсоюздар Федерациясында кезексиз съезд өтүп, анда федерациянын 2 башка жетекчиси шайланган. Биринде Асанакунов, экинчисинде Сагын Бозгунбаев. Бозгунбаев Профсоюздар Федерациясынын төрагасы болуп катталган менен Асанакуновдун тарапташтары чыр чыгарып, аны иш бөлмөсүнө киргизбей коюшкан.